Тобуду Лондон BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы. Дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырып, Акчулпан Койчиева. Европага баратып, апасы менен чогуу чөгүп кеткен эки бир тууган балдардын атасы деңиздеги кырсык тууралуу айтып берди. Сауд Арабияга үй кызматчы болуп барган кениялыктар кыйноого, ур токмокко алынып, сексуалдык кордук көргөнүн айтып, Найробиден жардам сурашууда. Ошондой эле Сенегалга барып, бул жакта атага чыккан автобус тууралуу баяндаманы көрсөтөбүз. Бириккен Улуттар уюму мигранттар кризисин чечүү үчүн европалык мамлекеттер 200 000 мигрантты кабыл алышы керек деп билдирди. Бирок европалык лидерлер өздөрү кабыл алчу мигранттардын саны боюнча келише албай турушат. Австрия менен Германияга киребиз деп Венгрияда топтошкон жүздөгөн кишилер дале Будапешттин сыртында. Шаардын темир жол станциясында калгандар болсо, Австрияга жөө киребиз деп ниеттенүүдө. Венгриянын парламенти чек ара көзөмөлүн күчөткөн мыйзам кабыл алды. Ал ортодо Либиядан кайык менен чыккан мигранттар кырсыкка кабылып, 40 киши дайынсыз болууда. Сирияда болсо деңизде чөккөн эки бала менен алардын апасынын сөөгү жерге берилди. Алар менен чогуу Түркиянын жээгинде башка дагы мигранттардын сөөктөрү чыккан. Айлан жана Галип. Бул балдардын элесин эми атасы Абдулла түбөлүккө эсинде сактайт. Азаптын курмандыгы эмес, уулдары катары эстеп жүрөт. Бүгүн ал деңизге чөккөн уулдары менен алардын апасын акыркы сапарга узатты. Абдулла адам ташыгандарга $5,5 миң бергенин, акыры аткезчи кайыкты таштай качканын айтты. Аткезчи бизди кайыкка салган эсимде. Катуу толкун болуп жаткан. 4-5 мүнөттөн кийин аткезчи кайыктан секире качты. Дагы бир бийик толкундан кийин кайык ала салып кетти. Балдарымды жана жубайымды кармаганга аракет кылдым. Колуман келбеди. Алар четинен дүйнө менен кош айтышты. Менин уулдарым дүйнөдөгү кымбат адамдарым эле. Балдардын тайжеси качкындарды кооптуу кайык менен деңизден өтүп өмүрүн тобокелге салбогон дөгөн. Ал балдардын апасынын бир жума мурдагы сөзүн айтып берди. Ал мага суудан өтө корком. Сүзгөндү билбейм. Бир нерсе болсо кантем. Өзүм баргым келбей жатат. Абдулланы эле жөнөтсөм кантет деп айткан. Бирок алар чогуу барууну чечкен экен. Бул үй бүлө өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун айыгышкан чабуулуна кабылган Кобани шаарында жашачу. Көпчүлүк качкындардын мекени саналган Афганстан, Ирак жана Сириянын өкмөттөрү бул маселеде канчалык жоопту? Биз бул суроону Сириянын тышкы иштер министринин орун басарына жолдодук. Сириянын армиясы эч качан бир шаарга же айылга чабуул койгон эмес. Андай демилгеси дагы жок болчу. Террорчул топтордун чабуулунан улам качкындардын жоон тобу пайда болду. Ал батыш лидерлеринди айыптап, Сирия өкмөтүн сындай берүү жихадчыл топтордун катарын көбөйткөнүн айтты. Бүгүн балдар жана алардын апасы Сирияда жерге берилди. Алардын өлүмү тобокелчиликке бет алган мигранттардын маселесин дүйнөнүн көңүл борборуна чыгарды. Жумуш болот. Акча табасың деген убада менен Сауд Арабиясына келген кениялык үй кызматчылар мунун ордуна ур токмокко алынып, ар кандай кордук көргөнүн айтып чыгышты. Алар жардам сурап кайрылган видеолорун социалдык тармактарга жарыялашкан. Буларга болушкан өнөктүк башталып, Кениянын өкмөтү дагы келигишүүгө туура келди. Сауд Арабиясынын депортация борборундагы кениялык аялдардын аянычтуу абалы. Алардын айрымдары сабалганын, кыйноого кабылып, сексуалдык зомбулукка дуушар болгонун айтышкан. Кениялык активист элден жардам сурап, үйлөрүнө кайта албай уайым чеккен аялдардын видеосун интернетке жарыялады. Андан бери айрымдары мекенине кайтып келишти. Биз алар менен Найробиде жолуктук. Айлыгым аз экенин ал жакка барганда билдим. Чакан түшүнчөнүн үстүндө уктап жаттык. Уктай деле албайсың. Балким 2 саатка гана көзүң илинет. Тамак жеген жокпуз. Бизге тамактын ордуна жугунду берип жатышты. Доомат жана даттануулар көбөйгөндүктөн Кениянын өкмөтү атуулдарын Сауд Арабиясына барып иштөөдөн карманууга үндөдү. Алар бул лагерге келгенде маселеге туш болушу мүмкүн. Иш берүүчүлөр аларды жоопко тартышы ыктымал. Эгер айрымдары качып кетишсе же маяналары төлөнбөсө, биз аларды таап төлөткөнгө аракет кылабыз. Айрым учурда иш берүүчүлөр жумушчуларды оорулукка айыпташат. Анықтан айрымдары Сауд Арабиясынын мыйзамдары боюнча жоопко тартылат. Сауд Арабиясынын Найробидеги элчилиги бул аялдардын окуясы жалпы өлкөгө мүнөздүү эместигин айтып, баардык эле мигранттар мындай кырдаалга туш болбостугун билдирди. Жакынкы чыгышка сапар алган жумушчулар бул айтылгандар чын болсо экен деп үмүттөнүшөт.
Түз эфирде BBC Кыргыз кызматы эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Бириккен Араб Эмираттары Йеменде жайгаштырган жоокерлеринин 22си курман болгонун билдирди. Эмираттын аскерлери Араб коалициясынын курамында Йемендеги шиит багытындагы хуситтер менен согушуп жаткан өкмөттү колдоп Йеменге киришкен. Жоокерлер курал-жарак кампасындагы жардыруудан каза болгон. Хуситтер болсо жардырууну биз жасадык деп чыгышты. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ Сириянын Палмира шаарына мурда айтылгандан кыйла көп зыян келтиргени кабарланууда. Өкмөттүн байыркы эстеликтер боюнча департаменти маалымдагандай, согушкерлер таш мунара сыңары курулган байыркы 3 мазарды талкалаптыр. Мындан бир нече күн мурун эле алар башкы храмды жардырып салышкан. Бангкокто өткөн айдагы жардырууда жабыркаган алтын эстелик толук оңдолуп атайы салтанатта коомчулукка көрсөтүлдү. Жардырууга байланыштуу 2 киши камакка алынган, анда 20 адам каза тапкан эле. Жардырууну жасадык деп азырынча бир да топ чыга элек. Сенегалда тургундар иштеринин баарысын көк сары түскө боелгон автобустар менен эле бүтүрүп алат. Бул автобустар шаардын таанымал символу да болуп калды. Бирок тарпы чыгып эскирген бул унаалар жакында көчөлөрдө көрүнбөй да калышы мүмкүн. Алардын ордун Азиядан келген жаңы автобустар басууда. Бул автобустар Сенегалдын көчөлөрүндө жүргөнүнө 50 жылдан ашты. Алардын көбүн дат баскан темир жамаачылары да көп. Абаны булгагандыктан жана эскилигинен улам, бийлик бул унаалар 2018 жылы колдонуудан алынаарын жар салды. Алардын ордун Азиядан келген жаңы автобустар басат. Деген менен бул унаа калктын калың катмары үчүн өтө ыңгайлуу. Өзгөчө жаан-чачын сезонунда пайдасы тиет. Анын үстүнө жол киреси да арзан, $1,5 жетпейт. Бул өңдүү унаа оңдоочу жайларда механиктер эскилиги жеткен автобустарга кайрадан жан киргизип турушат. Кээде тетиктерди чогултуп жаңы автобус курап чыгышат. Автобус эски болсо аны жаңылоо керек. Жакшылап сырдап кооздоп чыгуу зарыл. Ошондо гана кардарлар бул автобуска түшкүсү келет. Сатам десең дагы алуучу оңой табылат. Кызыгы, автобустагы сүрөттөр Сенегалдын маданиятын көрсөтүп турат. Айрым граффитилер спорттук же диний мүнөзгө ээ. Тургундардын көбү бул автобустар жок болуп кетсе да, алардын тарыхый сүрөттөрү жаңы автобустардан түнөк табат деп ишенишет. Спорт жаңылыктарын футболдон баштайбыз. Кечэтен бери 2016 жылкы Европалык чемпионатка тандоо таймаштары башталды. Дүйнөдөгү эң кымбат оюнчу Гарет Бейлдин жардамы менен Уэльстин командасы 1-0 эсебинде Кипрди жеңип алды. Уэльстин тобу соңку 58 жылда биринчи жолу бул чемпионатка жолдомо алып калышы мүмкүн. Ал эми өз таласында ойногон Нидерланд командасы 1-0 менен Исландиядан утулуп калды. Бүгүн чемпионатка жолдомо алуу үчүн дүйнөлүк чемпион Германия Польша менен таймашат. Ал эми эртең болсо Англия Сан-Маринонун командасы менен беттешет. Англиядагы эң көп гол киргизген оюнчу болууга жакындап калган Руни кандай ойнор экен деп турушат. Англия бул өлкө менен мурунку оюндарында 5 голдон аз киргизчү эмес эле. Жаңылыктардын соңунда дагы бир кызыктуу учурду чагылдырган видеону көрө кетели. Рим папасы Франсис көз доктурга келип, түркүн көз айнектерди ченеп көрүүдө. Бул жака ал айдоочусу, жардамчысы жана полициянын коштосунда алдын ала эскертпе туруп келген өңдө. Ал өзү төлөп тургандыгын айтып, көз айнегин алмаштырып алды. Ал эми сырттагы көп тургундар үчүн папанын күтүүсүз келип калганы жагымдуу окуя болду окшойт. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда турганын эскерте кетели. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Бул жакта Кыргызстандагы парламенттик шайлоого арналган атайын барагыбызды дагы таба аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook'та жана YouTube'да да тапса болот. Аны үчүн бизди BBC Кыргыз деген дайрект менен издеңиздер. Ушты менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Лондондо командабыздын атынан сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздер менен мен Акчылпон Койчуева болдум. Саламатта болуңуздар.